Көз жоосун алган гүлдөр, жаратылышта сейрек кездешчү бактарактар, адамдын жан дүйнөсүнө эригүү тартуулаган өсүмдүктөр. Бул жерде экзотикалык тропикалык аралдын бир бөлүкчөсү деп койсо да болот. Көпчүлүккө маалым болбогон бул лаборатория Бишкек шаарындагы кадимки эле ботаникалык багында жайгашкан. Некоторые стволы, на которых сейчас висят уже плоды, маленькие бананчики, скоро отомрет, а вырастут взамен другие. Ботаникалык бакта дүйнөнүн ар бурчунан алып келинген 450дөн ашуун өсүмдүктөрдүн түрү бар. Мисалы, көпчүлүк бананды Кыргызстан үчүн кол жеткис мөмө деп эсептейт. Бирок бул жакты көрүп, ал жаңылыш пикир деп айтууга болот. Оранжереяда банан багы 50 жыл мурдатан эле өстүрүлүп келет. Самому банану уже больше 50 лет. Бул банандын тамырына 50 жыл болуп калды. Жыл сайын жаңы тамыр байлайт, андан соң гүлдөйт. Гүлдөрү менен эле көп күттүрбөстөн мөмө байлайт. Жаңы тамыр байлаган сайын мурдагы сөңгөгү эскире берет. Аларды акырын балта менен чаап туруш керек. Банан багы бат өсөт. Жылына 3-4 метрге чейин узарат жана жыл сайын түшүм берет. Бирок бул банандарды жегенге болбойт. Анын сөңгөгүн курулуш материал катары колдонушат. Жалбырактары калың, бышык. Ошондуктан жылуу өлкөлөрдө жашаган уруулар убактылуу үй куруп жашашат. Ботаникалык бакта өсүп жаткан мөмө жемиш, декоративдик өсүмдүктөрдүн көпчүлүгү Африка, Австралия, Мексика, Америка, Түштүк Чыгыш Азия сыяктуу жылуу өлкөлөрдү мекендейт. Кыргызстандын кургак климатында өсүп кетүүсү алар үчүн өтө кыйын. Бирок мындагы кызматкерлердин аракеттери, туура түзүлгөн шарт менен мында грейпфрут багы өсүп, атүгүл мөмө байлайт. Цитрус дарагы бул жерде өсүп жатканына 60 жылдан ашып калыптыр. Проснулись почки, спящие на стволе этого грейпфрута. Грейпфрут быйылда бүчүр байлап калыптыр. Өткөн жылы дагы гүлдөп 5 даана грейпфрут жегенбиз. Мурда жакшы аябай түшүм берчү. 100 даана мөмө алган учурларыбыз да болгон. Бул бакка 60 жылдан ашып калды. Тилекке каршы так ушу бакты кайсы мамлекеттин алып келгенин билбейм. Мен анда иштей элек болчумун. Бул өсүмдүктү үй шартында эле өстүрүп алсак болот. Топурак салынган идишке уруктарын сээп, жылуулап, сугарып турса эле болот. Бирок мөмө бериш үчүн 15 жыл күтүү керек. Уруктан өсүп чыккан бардык өсүмдүктөр көптө түшүм берет. К Новому году можно увидеть полноценный оранжевый грейпфрут, наподобие тех, которые продают в наших магазинах. Ирина Бандартусова ботаникалык бактын гүлдүү декоративдик өсүмдүктөр лабораториясында 1970 жылдан бери эмгектенет. 52 жылдан бери чет элден алып келинген өсүмдүктөргө аяр мамиле жасап, өз ымыркайындай багып келет. Гүл бакчадагы ар бир өсүмдүктүн тарых таржымалы, өзгөчөлүктөрү бир гана Ирина айымга маалым. Все растения, которые растут в оранжерее, они должны расти в комнатах. И чтобы некоторые, конечно, выращиваются растения в открытом грунте, но это происходит летом. Түшүм берчү өсүмдүктөрдүн арасында лимон, кара мурч, лавр жалбырагы, кант тростниги бар. Ошондой эле декоративдик өсүмдүктөр менен да бай. Алар лианалар, бимерия, бальзамин, папоротник, агава гүлдөрү. Арасынан өзгөчөлөнгөн бул стрелица өсүмдүгү. Айрым чөлкөмдөрдө аны бейиш чымчыгы деп коюшат. Өсүмдүк жаз мезгилинде чымчыктын тумшугуна окшош гүл ачат. Түпкү тамыры Түштүк Африкадан. Учурда дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттерине тараган. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгондуктан айрымдар дыйканчылык багытта өстүрүп гүл дүкөндөрүнө сатышат. Не прелесть ли, как будто вот специально вышивали. Бул бөлүк кызматкерлер арасында пальмарий деп аталат. Мында пальманын бир нече түрү өсөт. Бою асман тиреп калган бул бак бутия, узундугу 12 метрге жетип калган. Бутия оранжериядагы эң эски бак, ага 70 жылдан ашып калды. Здесь у нас сосредоточены деревья
такие большие. Бул бөлүктө жалаң чоң гана бактар жайгашкан. Оранжереянын бийиктиги 15 метр болсо, эң чоң багыбыз да шыпка жетип калды. Бутия мындагы эски дарактардын бири, ага 70 жыл болуп калды. Жаш кезинде гүлдөп өрүк окшогон таттуу ширели түшүм берип жаткан. Кийин көлөмү чоңоюп, лаборатория тарып, мөмө байлабай калды. Дарак түштүк чыгыш Азияда өсөт. Бизге уругу келген. Мен жаңыдан иштеп баштаганда экеси кичине болчу, азыр болсо тамыры эшикке чыгып калган. Өсүмдүктөрдү багуудан тышкары Ирина Бандартсованын дагы бир маанилүү жумушу бар. Ал илимий изилдөө иштери. Жаз келгенде бул чакан оранжерея чыныгы илимий чордоңго айланып, өсүмдүктөрдү көбөйттү. Алардын жаңы сортун ойлоп табуу иштери кызыйт. Размножением растений нужно заниматься весной. Көп учурда өсүмдүктөрдү көбөйтүү иштери жазга туура келет. Биринчиден жазында жылуу, экинчиден жазында отурузулган өсүмдүктөр бат тамырлашат. Алгач челектердин түбүн тешип алабыз. Түбүнө ташчы пенопласт салып, андан кум төшөйбүз. Эң башкысы мында ымдуулук сакталыш керек. Кээ бир өсүмдүктөр 2-3 жумада тамырлашат. Айрымдарына 2-3 ай убакыт керектелет. Толугу менен тамыр байлаган соң чоңураак идишке отургузабыз. Биздин лабораториядагы өсүмдүктөрдүн дээрлик көпчүлүгүн уруктан өстүргөнбүз. Мунун жол-жобосу өтө оңой. Ботаникалык бак 45 өлкөдөгү 250дөн ашуун башка ботаникалык бактар менен иштешет. Бизде бири-бирибиз менен почта аркылуу урук алмашуу тажрыйбасы кеңири колдонулуп келет. Гүлдүү декоративдик өсүмдүктөр лабораториясында жугазындын 15 түрү бар. Алардын баары чаңдаштыруу жолу менен алынган. Дал ушундай ыкма менен өстүрүлгөн гладиолус, ирис гүлдөрү да бар. Чаңдаштыруу, буташтыруу иштери кыйынчылык менен жасалат. Эксперимент ийгиликсиз аяктап калган учурлар дагы болот. Убагында сугарылбай, жылуулук же жарык жетишпей калса эле өсүмдүк өлүп калат. Вот тут внутри цветка находится пестик и находятся тычинки. И чтобы опылить, нам нужно выдернуть тычинку другого цветка и опылить. Ну, видно, что тут разные окраски, да? Гүлдүү декоративдик өсүмдүктөр лабораториясынын жалпы аянты 500 чарчы метрди түзөт. Эсептеп келгенде, ар бир өсүмдүккө 10 чарчы метрден тиет. Көлөмү чоң дарактар үчүн бул өтө аз. Кысылгандыктан жакшы өсө албай жатышыптыр. 2018 жылы оранжерея чоң жоготууларга учураган. Бишкек электр жылуулук борборунда авария болуп, бүт шаар электр жарыксыз калган. Мындан улам күнөскана жылуулуксуз калып, коллекциянын 90%-ын үшүк алып кеткен. Азыркы тапта лаборатория акырындык менен өз калыбына келип жатат. Бул болсо ботаникалык бактын экинчи бөлүгү. Дендрарий аймагында да ажайган кооз өсүмдүктөр дүйнөсү менен таанышып, таза абадан жутуп, жанада жаныбарларды көрсө болот. Мында ар кандай формадагы 2000ден кем эмес, жергиликтүү жана башка континенттен алынган дарак, бадалдардын жана чырмалып өсүүчү өсүмдүктөрдүн түрлөрү бар. Там сейчас жарко, правда, но нельзя. Сейчас будут собаки лаять. Мы сейчас находимся в разводочной теплице траншейного типа. Она не отапливается, но поскольку у нас уличные все растения, поэтому они здесь выживают. Конечно, при подтапливании быстрее укореняются. Здесь мы проводим опыты по черенкованию, используем разные стимуляторы корнеобразования, сроки, значит, какие лучше для черенкования. Все это вот исследуется. Дендрарийдеги чоң көрктүү бактардын бардыгына ушундай эмгек менен чоңоёт. Ачык табиятта жашап кетүү үчүн айрымдары 10-15 жылдап күнөсканаларда багылат. В нашем саду очень много декоративных растений, естественно, у нас большая коллекция. Биздин бакта декоративдүү дарактардын түрү көп. Популярдуу бактардын бири магнолия.
Суланжа. Жылаңач жана лилия гүлдүү Кытай магнолиялары чаңдаштыруу жолу менен 1820 жылы Франциядан алынган. Анын жалбырактары сүйрүү жашыл түстө болот. Гүлдөрү чөйчөк же бакал сымал, ичи ак, сырты гүлгүн кызыл же гүлгүн сызыктуу ак. Апрель-май айларында гүлдөйт. Бул магнолиянын кооздугу жана гүлдөрдүн көптүгү менен башка түрлөрдөн айырмалануучу абдан декоративдүү түрлөрүнүн бири. Суукка туруктуу. Учурда шаардын көчөлөрүндө магнолия суланжа багы пайда боло баштады. Бирок алар башка жерден алып келинген. Аларга жашап кетет деген кепилдик жок. Андан көрө Кыргызстандын күнөсканаларында өстүрүлгөндөрдү алыш керек. Бул магнолия багы 1976 жылдары атайын Киевден алып келинген. Бийиктиги 3 метрге чейин жетет. Кыргызстандын климатында ашып кетсе 5 метрге чейин өсөт. Ал эми эң бийик магнолия дарактары Японияда 20 метрге чейин өсөт экен. Азыркы тапта ботаникалык бакчада магнолиялардан экөө эле бар. Мындагы бак дарактар толугу менен Галина Малосеванын камкордугунда. Галина айымда ардагер кызматкерлердин бири. Бул жакка 23 жашында келген. Азыр 60-ка келип калды. Жумуш эртең мененки 8:30дан кечки 5:30га чейин уланат. 39 жылдан бери жер чукуп, бак кыйыш туруу менен алек. 15 гектарды чапчыган аянтты 3-4 кызматкер эле тейлеп жетишет. Я закончила биологический факультет нашего университета. Мен биология факультетин аяктагам. Бул жакта курстук дипломдук иштеримди жазып жүрүп, жумушка орношуп калгам. 84-жылдан бери эмгектенип жатам. Бул жакта иштеген кызыктуу. Өсүмдүктөрдү жакшы көрөм. Коллекция жыл сайын толукталып турат. Ага ылайык жаңы билим, жаңы тажрыйба алам. Ботаникалык бакта иштеген оор деле эмес. Болгон өсүмдүктөрдүн маал-малы менен аларчадан агып келген суу менен суугарып турабыз. Кызыкпаган адам үчүн дендрарий коругу жөн гана сейилбак болушу мүмкүн. Кыргызстан үчүн канчалык пайда алып келип жатканын көпчүлүк деле аңдабаса керек. Дал ушул жерде республиканын аймактарын жашылдандырууга лайыктуу дарактарды интродукциялоо, климатташтыруу жана тандап алуу ишке ашырылат. Бишкек шаарында жашылдандыруу, көрктөндүрүүгө бүгүнкү күнү Союз мезгилинин 90%-ын биздин институттун сунуштамасы менен тигилип келген. Ал бактар дагы деле өсүп турбайбы? Кайсы бактар бүгүнкү күнү ооруп атат? Кийинки акыркы 30 жылдын ичинде тигилген бактар көбүнчө ооруп атат. Себеби алар сырттан изилдөөнүн натыйжасында эмес, мындай жеке питомниктерден келген, башка бир сунуштамалар менен келип тигилген бактар көбүнчө ооруп атат. Биздин климатка ылайыкталган, биздин температуралык режимге ылайыкталган бактарды тигиш керек. Кооз, мисалы, павловнияны тигебиз деп жатат, же болбосо дагы башка бир бактарды алып келип тигип атат. Алардын өскөн мекени тропик, субтропик алкактарда. Биздин Кыргызстанда кургак, нымдуулук аз шартта өсө турган, ушул климатка ылайыкташкан атайын ушул шартка көнгөн өсүмдүктөрдү тигиш керек. Декоративдик гүл бактардан тышкары ботаникалык бакта мөмө жемиштүү дарактарда өсөт. Соңку 20-30 жыл аралыгында селекциялык иштерди жүргүзүп, кара өрүктүн 19 сортун чыгарышкан. Башка өрүктөрдөн түшүмдүүлүгү, даамдуулугу, температуранын өзгөрүүсүнө туруктуу болгондугу менен айырмаланат. Дагы бир артыкчылык ботаникалык бактын аймагында чыккан сорттор экономикалык жактан пайдалуу. Мисалга алсак, кара өрүктүн бир эле дарагынан алган түшүмдүн наркы 5000 сомго чейин жакындайт. Ал эми 1 гектар жерге 556 даана түп тигилет. Ошондо ботаникалык бактын аймагында өстүрүлгөн өрүктүн 1 жылдык эле түшүмү Казакстан, Россияга экспортталса, миллиондогон киреше түшөт. Бул дыйкандарга да, мамлекеттин экономикасына да пайдалуу. Ал сорттор Кыргызстанда мамлекеттик реестр чыгат, атайын ушу Кыргызстанга сунушталган сорттор менен гибридтердин каталогу чыгат. Ошол реестрдин ичинде кара өрүктөрдүн бардыгын тизмеге кирген жалпы 100% деп ала турган болсок, ошонун 60%-ын биздин ботаникалык бакта чыккан сорттор түзөт. Данектүү сорттордон. Семечкалуу сорттордон алма жалпы ошол жерге кирген тизменин ичинде 100%-ын ичинен 23%-ын биздин сорттор түзөт. Ошондой эле ботаникалык бак билим берүүчүлүк, тарбиялыктагы милдеттерди аткарып келет. Кыргызстандагы 30га жакын жогорку окуу жайлар, колледж, лицейлер менен келишим түзүлгөн. Студенттер бул жакка келип өздөрүнүн дипломдук, курстук, магистрлик иштерин жазып, изилдөөлөрүн жүргүзүп турат. Хватит, да? Пойдем.
Институтта администрация, илимий кызматкерлер, көмөкчү персонал, техникалык персоналды кошкондо 64 кызматкер эмгектенет. Союз учурунда штаттын саны көп болуп, ага жараша изилдөөлөр, жетишкендиктер да чоң болгон. Азыр болсо кол жетишсиз. Илимий изилдөө жүргүзгөн кызматкерлердин саны өтө азайып кетти. Айрымдары башка мамлекеттерге кетсе, кээ бири пенсияга чыгып, көпчүлүгү аз айлыкка чыдабай ишин таштаган. Кайыр Жайлообекова, Улукбек Абдиев, НТС.